maksat bizim ullutuk bağlılıkları көтөрүп, mına bıyıl prezidentimizin жарлыгы быйыл мамлекеттин бекемдүүлүгүн кылды. Бул дагы биздин bir кадамыбыз. Олордо аябай жакшы сөздөр болду. Мага бул идеяны көптөн бери келип, эмне деп ойлонганы бул айрыкча ушул биздин Россиядагы посолубуз Болот байкеде ушундай берилип кылганга биз сыймыктанып эме кылдык. Анан бизде мына улуттук Санжырак борборунун директору Асыкбек Өмөров деген ал киши деле көп барып келип, ушу тарых жаздырып атабыз, билесиңер. Ушунда мага неме кылган жүрөгүмө тийгени Людмила Николаевна Ермолаева ушу музейдин директору. Ушу биз барган сайын эле ушу бизге эмне үчүн келбейсиңер? Мына Кыргыздын биринчи мамлекеттик тарыхы ушул жерде дейт да. Ошого карап уларга рахматымды, өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Ошондой Каник Капашевичке жана бардык катышкандарга чоң рахматымды айтып кетем. Биз тарыхыбызды билейик, биз эң байыркы, эң чоң эл болгонбуз. 3-4 жыл мурда эгер урсаңыздар керек, жазды чыкты ушул жакында 50 жылда мына жоголо турган тилдер, элдер деп ушу кыргыз кош болгон. Ушундан кийин мына биз 10 жылдан бери каттуу киреше баштадык. Президентибиз Алмаз Шарипов дагы өзүнчө фонд ачкан. Ушу дайым айтып келатат. Биз ошого ар ким өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек да.